Өлкө боюнча бардык мамлекеттик музейлерге 1 ай бою акысыз кирүүгө болот. Тагыраагы 1-октябрдан 30-на чейин. Ачык эшиктер күндөрү Кыргызстандагы алгачкы музейдин түптөлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана президенттин руханий адеп аклагдык өнүгүү, улуттук наркты даңазалоо жана тарыхый мураска болгон кызыгууну арттыруу боюнча жарлыктын ишке ашыруунун алкагында уюштурулуп жатат. 1 ай бою музей тармагындагы жалпы ушул көрсөтүү багытында, ушул пропагандалоо боюнча бул тармакты ушундай биз жетекчиликтин чечими менен ушундай чечим кабыл алынды. Мына азыркы учурда иштер жүрүп жатат. Жаштардын көбүрөөк келгенин чакырып атабыз, көбүрөөк көргүлө, катышкыла деп. Кыргызстанда 68 мамлекеттик музей бар. Аларда кыргыз, орус жана айрым жерлерде англис тилдүү гидтер иш алып барат. Андагы негизги максат тарыхты, маданиятты калкка жайылтуу. Кыргызстанда биздин мамлекетибизде биринчи жолу болуп жатат уюштурулуп. Негизги максаты музейге келүүчүлөрдүн санын көбөйтүү, улуттук уңгу жол доктринасынын алкагындагы улуттук баалуулуктарыбызды, улуттук иденттүүлүктү бул ааламдашуу заманындагы сактоо негизги максаттарынын бири. Улуттук тарых музейине майрам күндөрү 500, башка күндөрү 300дөн ашуун адам келет. Азыр алардын саны бир нече эсеге өстү. Анын басымдуу бөлүгү студенттер. Бүгүн биз группалаштарыбыз менен кошо келдик ушул музейге. Музейдин ичи абдан жакшы экен, ремонту да жакшы экен. Ичинде көптөгөн тарыхый кызыктуу нерселер көп экен. Бүгүн өзүмдүн студенттеримди, биринчи курстун студенттеринин тарых музейине алып келдим эле. Өтө кызыктуу, балдарыма аябай жакты, өзүмө да жакты. Биз көп маалыматтарды алдык. Ошондой эле графикага ылайык белгилүү күндөр санитардык тазалоого арналган. Андыктан барууну пландардан алдын администрациядан так маалыматты алуу зарыл. Иш-чаранын алкагында атайын экскурсиялык маршруттар, тарыхый жана маданий багыттагы экскурсиялар, лекциялар жана мастер-класстар өткөрүлөт. Бермет Ишункулова, Шарала Самудинов, ЛТР, Бишкек.